Уялчак депутатты да көрдүңөр, урушчак депутатты да көрдүңөр. Но Канат менен Дамирге окшогон балдар эртең элдин элегинен өтпөй калса, парламентке жетпей калса, анда бул чоң утулуш. Кийинки парламентке Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Оразайым Нарматова, Тилек Токтогазиев, Кадыр Атамбаев, Дамир Мусакеев сыяктуу балдар өтүшү керек. Абакта отурду. Ничин абакта отурду? Чындык үчүн отурду. Мен бекеринен ушу Бишкектен келген жокмун. Ушу Канаттын элине орайын, Канаттын туулган жерине орайын. Мен өзүмдүн ушул жигитке арнаган сөзүмдү айтайын деп атайын келдим алдыңарга. Да, Канат бүгүн бир да партиянын эшигин каккылап барган жок. Мени тизмеңерге киргизгиле деп. Канат эч бир байдын эшигинин алдына барган жок. Мен силердин камчыңар чабып берейин деп. Канат, мен элиме кызмат кылам. Мен партияга кызмат кылбайм. Кайсы бир көпөскө кызмат кылбайм. Мен кылсам өз элиме ак кызмат кылам деген аруу тилек менен Аламанбайга түштү. Мен эл өкүлү катары азыркы парламентке эмне керек экенин эң жакшы билем. Анткени 6 жыл жанагы Фархат айткан парламенттин мүчөсү болдум. Дөлөт бүтпөгөн, мөөнөт бүтпөгөн. Эми бирөөлөр айтып жүрбөй, бул легендарлуу парламент депчи, өзү бир легендарлуу депутат сезип алган адамдарчы. Чын-чынына келгенде биз эл өкүлдөр палатасы эмес, эл өкүртөр палатасы болдук да. Бул чындыкпы? Чындык да. 6 жылдын ичинде 2 президентти саттык. 9 премьер-министрди саттык. Автоматтай тездик менен алмаштырдык. Бирок жашоону алмаштыра алган жокпуз да. Колубуздан эчтеке келген жок да, туурабы? Мен ошол 6 жыл бою чындыкты чыркырап ошол жерде күрөштүм. Мен көрдүм парламент кандай болуш керек экен. Мен сездим. Мына азыр да аттанып чыгып атам. Эгер мен шайлоодон өтпөй калсам, трагедия жасабайм. А бирок Канат менен Дамирге окшогон балдар эртең элдин элегинен өтпөй калса, парламентке жетпей калса, анда бул чоң утулуш. Улут үчүн, келечек үчүн. Анткени парламентке ушундай сынбаган эркек жигиттер керек. Мен көрдүм да. Жана айтып Фархат айтып атпайбы 120 депутатты бир 10 эле депчи. Нашпес 15. Эки жердеги 2-4 экенин көрүп туруп 5 деген чечим чыгарып аттык. Калыстыкты жөн эле коек, чындыкты өзүбүздүн колубуз менен устадык. Мына баш мыйзамды алмаштырдык, башчыларды алмаштырдык, өкмөттү алмаштырдык, мыйзамдарды алмаштырдык. Биз баарын алмаштырдык. Бирок кыргыздын келечегин, жашоонун шартын, элдин көйгөйүн алмаштыра алган жокпуз. Бул ачык сөз. Буну баарыңар билесиңер, туурабы? Бирок азыр кайта эле ошолордун аралашып келатат. Мен эми алардын атын атагымда келбейт. 6 жол депутат болгондор келатат. 7-чи жолу. 5 жолу депутат болгон талапкерлер бар. 3 жолу болгондор бар. 4 жолу депутат болгондор бар. Баары эле келатат. Ана мен ушу жаңыланыш керек да. Жаштар келсе деген аруу тилекпен келатам. Ушу барган жеринден элге айтып атам, ушул жолку шайлоодо бир ойлонгулачы. Ушул жолку шайлоодо бир ойгонгулачы. Уктап эле жата бербей. Кыргызстандык калп башкарып калбады. Калп. Карагандай калп. Калп айткандан алышканбы мелдешип, кара күчкө кыйкырышат элдешип деп акындар айткандай, калп айтканда мелдешип жүрүп атат азырчы. Асман деген шаарды салабыз деп анекдот айтса, ошого кол чабып ишенген жаштар бар экен да. Келатып жолдо көрдүм. Алам ордону салып бүтүрүп алгылачы. Өкмөт, алам ордону. Кандай эмгек кеткен. Азыр келат токтоп көрдүк. Ошондой жарым жартылай куруп калган нерсени сала албай атат. 6 кабат кирпич кое албай атат.
Су аккан мектептин үстү шипырды албаштырып ататтан асман деген шарды салабыз деп калп айтса дагы ошого ишенгендер бар экен да. Анан ошолорду кубаттаган бийликтин депутаттары келатат. Бийликтин сөздөн чыкпаган, бийликке артыныктаган талапкерлер де келатат да. Мен ошолорго кейин эртеңки шайлоодо мен жытып калсам, мен эч кимге таарынбайм. Бирок Канатка окшогон, Дамирге окшогон жаштар, жалындуу жаштар, ушу чындык үчүн чыккан күйгөн жаштар болсо мен элиме да таарынам, тагдырыма да таарынам. Кийинки парламентке мен өтпөй калсам дагы Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Оразайым Нарматова, Тилек Токтогазиев, Кадыр Атамбаев, Дамир Мусакеев сыяктуу балдар өтүшү керек. Бул учурдун талабы, бул улуттун талабы. Ушуга окшогон жигиттер барса, анда көчүланат. Жок, анда бүт. Лаппай. Кол чаап отура берет. Көрдүңөр да, 1 жыл мурун Өмүрбек Чиркешович Текебаев айткан. Түркменистанга жетебиз деген. Кол чаабыз деген. Өткөндө филармонияда айрым министрлердин колунда калем кармап, блокнот кармап отурганын көрүп, жүрөгүм түшүп кетти. Атаң көрүү. Түркменистанга жетейин деп кала турбайсыз калат. Ошол заман келе атпайбы? Түркменистандан помидор алдык. Міне көлдө помидор жокпу? 20 тонна помидор жокпу? Көлдө, жетегибизде тоңдо. Таластын бир айдан чыгарса болот. Ошол 20 тонна помидорду алып келсе, атаң көрү, мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ушу помидорду, товарды президенттик аппараттын орун тосуп чыккан. Помидорду тосуп чыкты. Биздин дегелибиз помидор дегеле түшүп калды. Шакарапка. Адатта Кыргызстанга Орусиядан, Казакстан, кошуна мамлекеттерден, чет мамлекеттерден ардактуу конок келсе, анын рангына карата тосуп чыгат. Премьер-министр, тышкы иштер министри, мэр, премьер-министр болуп. Эми помидор келди ғой. Ошону президенттин аппарат башчысынын орун басары тосуп чыкты да. Помидорду. Анда да чыкпадык го. Чыкпадык го. Чындык бүгүн көчөлөрдө чыркырап жүрөт да. Кайыр сурап, добуш сурап болушкан кыргыз ас болуп атпайбы? Күйүүчү майдын баасы өсүмдүк майына, тамак майга жетти. Туурабы? Былтыр бул айтып атпайбы? 14 сом болчу былтыр. Газ. Азыр Бакамаевтан 42 сом. Бензин былтыр 30 сом болчу, азыр 60 сомго жетип калды. Эки эсе өстү. Баалар өстү. Баары өстү. Бирок кыргыздын баасы өскөн жок. Кыргыздын добушунун баасы өскөн жок. Кыргыздын намысы өскөн жок. Дагы эле айылдарда жүрүшөт. Канчадан берет экен, кайсы талапкер депчи. Уят да. Bir Kırgız'ın doğuşu bir ündüktün bağısından da tömen çıkıp etti o. Ündük 3,5 milyon var. Kançadan beri tıkan deyip жүрөт. Berbeyin. Kanat berbeyin. Bire tuğan işte kes çok. Kanat silegi iştep beret. Kanat silege жүрөгүн beret. Kanat Atambayev'ga turup bergende Aqдөөгө turup beret. Kanat namus üçün gerek bolsa жанын beret. Мына ушундай кишилер жок болуп атпайбы жогорку кеңешке? Ушундайлар барыш керек да. Канат бул жамбакчы эмес. Бул жалганчы эмес. Бул жардамчы эмес. Бул чыныгы жан сакчы. Чыныгы жан сакчы. Анан анча мынча жамакчы. Ыр жазат. Кызматында жан сакчы, кыялында жамакчы. Эгер депутат болсо, менден кем эмес депутат болот. Менден ашкан депутат болот. Бул эки жердеги 2-4 экенин көрсөтүп төрттөп турат.
Беште еш жакта кетпейт. Анткени бул өзүнүн абийири менен абакта жатса дагы өзүнүн эркин сынбагандыгын далилдеди. Экзаменден өттү, элдин элегинен өттү. Эл бүгүн ушундай эр жүрөк балдарга муктаж. Мына Дамир абакта отурду. Эмне үчүн абакта отурду? Чындык үчүн отурду. Бул мына Эрбек Бискенбаев, Фархат Бабиев. Булар эмне отурушту? Эмне кылыптыр? Бирөөдү өлтүрдү. Же бирдеке урдадыбы? Жок. Эмне үчүн отурду төртөө? Чындык үчүн отурду, сатпаган үчүн отурду. Бирөөдү сатып чыгып кетсе да болмок, терүү менен кызматташып. Жок. Чындык өлгөн жерде мен да өлөм деп ошондой отурду. Мына ушу төрдө отурат төртөө. Бүгүн чындык көчөлөрдө жүрөт. Калыстык капканда жатат. Акыйкат асылып турат. Арачага түшкөн киши болбой атпайбы? Караган киши болбой атпайбы? Эртең шайлайсыздар, шайлоого барасыздар. Сүрөтүн шайлабагыла, сүрөтү барларды. Жүрөгү барларды шайлагылачы. Галстугу барларды эмес, калыстыгы барларды шайлагылачы. Балык ооз, бай депутаттар барганда пайда жок. 30 жылда көрдүңөр да. Уялчак депутатты да көрдүңөр, урушчак депутатты да көрдүңөр. Түр-түрүн барын көрдүңөр го. Көргүлө ушундайларды. Көңгүлө ушундайларга. Мына Дамир экөө ээрчип көлдөн коюшту. Бири мандат менен, бири партия менен. Бир жол көргөзгүлөчү биригип. Мен бул экөө эле таптатынакай талапкер дегенден алысмын. Бар, ушул жерде мен сыйлаган Атыр Абдрахматов деген кыз бар. Ада татыктуу талапкер. Акылбек деле айтам, ада эле татыктуу талапкер. Бирок бул экөө жана мен бир кесиптешим айткандай, бул экөө барса элита болот. Парламентте. Анткени булар элит депутат боло алат. Булар чындыкты айта алат. Булар сатпайт. Булар кыргыздын келечегин сатпайт. Булар ошол жерде туруп айтат. Көлдүн көйгөйүн көтөрө алат. Бир гана көлдүн көйгөйү эмес, жалпы карапайым элдин калыстыгын талаша алат. Мен ишенем. Мен эмес, бүтүндө кыргыз ишенет. Керек болсо тарых ишенет. Булар такталган эмес, булар такшалган талапкерлер. Булар такалаган талапкерлер. Азыр чапсан чуркай турган. Анан силер саяпкерсиңер, булар талапкер. Жөжөнү күздүнө санайт. Добушту 29-да санайбыз. Анан Ак-Дөбө айылынан канат аз добуш алып калып, бунун шагы сынбайт, бунун намысы сынбайт, силердин намысыңар сынат. Өз кулунун өгөйлөгөн деген. Өйдөлөгөн эмес дейт. Султан сөөгүн кордойт деп коет кыргыздар. Айылыңардан ушундай бала чыгса, силер бардыгы акысыз агитатор болушу керек. Башка айылдарга барып, бажа тууган, урук туугандар бардыгы ылтырып, биздин уулубузду колдоп бергиле деп. Силер чуркашып керек. Мына мен келдим. Бишкектен ушуга чуркап. Анткени мен ишенем канатка. Канат айтып атпаймынбы? Бирөөлөр үчүн канат. Жалпы кыргыздын жаштары үчүн фанат, канаттай офицер болсок дейт. Бул чындык да. Бул чындык да. Жатып чыкты. Камалып чыкты. Кандай кыйноолорду баштан өткөрдү булар. Сынган жок. Сынган жок да. Кайта кайраттуу сөзү менен жаштарга үлгү болду го, күзгү болду го. Мына Нукура кыргыздын жигити ушундай болуш керек болчу да. Мына Нукура депутат дегендер ушундайлардан куралыш керек. Күчтүү депутат болгондо гана күчтүү парламент болот. Күчтүү парламент болгондо гана күчтүү өкмөт болот. Күчтүү өкмөт болгондо гана күчтүү бюджет болот. Күчтүү бюджет болгондо күчтүү мамлекет болобуз.